Эмгек сиңирген артист, белгилүү ырчы, актриса, педагог Асель Турдалиева искусство университетинин проректору болуп дайындалды. Ал ишеним көрсөткөндөргө ыраазычылык айтып, жаңы бийиктиктерди бирге багындырабыз деп билдирди. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Атлантада өткөн мелдеште 1-чи орунду ээлеп, мелдештин рекордун жаңылады. Спортчу 200 метр брас дистанциясын 1 саат 50 мүнөт 51 секунд аралыгында сүздү. Той маалында Жалалабад шаарынын 1995 жылы туулган тургуну унаанын үстүнө чыгып, асманга 10 жолу ок чыгарган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, ок чыгарган жаран милицияга жеткирилди. Интернет колдонуучусу улак тартышып жаткан оюнчулардын бийиктиктеги видеосу менен бөлүштү. Маалыматка караганда видео Сумсар айылында тартылган. Кыргыздын улуттук оюну аламан улак деп жазды ал. Түркиядагы коркунучтуу жер титирөөдөн кийин пайда болгон Хатайдагы жер кыртышынын жарылып кеткендеги видеолор жарыяланды. Маалым болгондой, тектоникалык жараканын тереңдиги 30 метрге жакын, туурасы 200 метрди түзөт. Жараканын узундугу болжол менен 200 чакырымды түзөт деп айтылат маалыматта. АКШнын президенти Жозеф Байден Киевке келгенин Украинанын президенти Владимир Зеленский өзүнүн телеграм каналына жарыялады. Жозеф Байден, Киевке кош келдиңиз. Сиздин сапар бардык украиналыктарга колдоо көрсөтүүдө өтө маанилүү болду деп жазган ал.